Хашим Самбаевич, мен адаттағыдай бір жерде тұрып сөйлей албаймын. Мында басып жүріп, баарыңыздардың көзүңүздөрдү көргүм келет, баарыңыздар менен кучакташкым келет, амандашкым келет. Азыр отуруп алып айтып атпайбы? Тамашалағандай болуп туруп. Тамашалашкандай болуп айтып атпайбы? Могу жерге КЦ тапшырбай эле киришип алды деп. Биздин КЦга кереги жок бизге. Биз кучакташабыз. Жараткан кандай болгон болсо, андай эмне жасаган болсо ошону көрөбүз. Биз ар бири менен ушундай кылып амандашабыз. Эми биринчиден баарыңыздар менен жолугуштургандан кубанычтамын. Моундай деңгээлде болот деп ойлоп отурмун. Болбосо менде деле костюмчулук менен көйлөгү ала келдим, мен кийип келген. Сиздерде майрамдык маана, а бирок бизде эң негизгиси көңүлүбүздө майрам. Көңүлүбүздө майрам. Эмне үчүн сиздер менен жолугушуп отурабыз? Бул жолугушуудан бир аз мурдараак болушу керек эле. Биз кыргызчылык билдирип, рахмет келип кетүү максатыбыз бар эле. Парламенттик шайлоо болобу, президенттик шайлоо болобу, кандай шайлоо болбосун, кандай саясий иш-чаралар болбосун, мына сиздер тарайып өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп, колдоп келесиздер. Мен сиздерге биздин партиянын 100 миңден ашык мүчөсү бар партиянын жетекчиси катарында баардык атынан сиздерге терең каалычылык билдирем. Рахмат айтам. Ар дайым ийгиликтер кошолуп турсун. Чет жерде, бөтөн жерде, бөтөн элде жүрүш оңой эмес, жеңил эмес. Мен азыр мына Якутиядан келген коногубуз бар экен, Новосибирсктен келген коногубуз бар экен. Мен айтып отурдум эле, ошол 86-жылы бизде эч ким жыйнаган эмес. Ушундай студенттер. Нижний Новгородтан, Москвадан, Ленинградтан, Псковтон окуяттан кыргыздар бар экен, кыздар, жигиттер бар экен. Ошонун бүтүндөй башын бириктирип биз Келке деген коом түзгөн. Ошонун төрагасы катарында мен күн-түн тыным бүтпөй чуртаттым өзүмдү. Ал кезде азыр колуңузда турган уюлдук телефон жок эле. Башка шарттар жок эле. Бирок караңыздарчы, жүрөгүңүздү ушунчалык талап кылгандын натыйжасында биз ушул нерселерди окуп аткан бүтүн студенттердин баарын топтой алып келдик. Азыр колуңузда уюлдук телефон бар, Американын элдери азыр отуруп алып айтып, колуңузду салып берип коюңуз, кимге Яковский келди. Ушундай заман болуп калды, бирок бири-бирибизди таппай калып атабыз, бири-бирибизди издеп, жолугуша албай калып атабыз, учакташпай калып атабыз. Бул эжекебиз Новосибирскиден келиптир. Мына Тибеттен келген азаматтар да, Айтор, Россиянын Улуу бурчунан келген азаматтардын баарына терең каалычылык билдирем. Рахмат айтам. Азыр сүйлөгөн азаматтар айтып беришти. Биринчиден ушул Ак калпак байрамы экен, Ак калпак байрамы куттуу болсун. Ак калпак ар дайым бизде символ болуп келген, бийиктиктин, тазалыктын, улуулуктун, баш ийгестиктин белгиси болуп келген. Азыр Ак калпакка татыктуу болгон баштар аз эле калып экен. Аз калып кээ бир калпактар капы болуп ыйлап жүрөт да ошол башка кийилип калганына. Ушундай ошол калпагыбыз ар дайым башыбыздан түшпөй, бийиктиктин, тазалыктын, баш ийбестиктин символу катарында кылымдардан кылымдарга кала берсин деген тилек айтып, анан негизи мына аялдардын байрамы дейт. Аялдарга мен үчүн ушундай көңүлү көтөрүлгөн күн, көңүлү көтөрүлүп турган күн майрам болуш керек. 365 күндүн ичинде бир күндү белгилеп алып, 364 күн кочоктосуп, анан бир күнүсүн жок албайбыз. Анандайга бала кезден каршымын, андай болбойт. Мен макул эмесмин ага. Аялдарда ар дайым майрам болсун, бийиктикте болсун, тазалыкта болсун, жакшылыктарда болсун, эне катарында, сүйгөн жар катарында, буярган кыз катарында. Мындай бир эрентип кеткен мезгилибизде апабыз өтүп кеткендер барып, эжебизге эмшеңдеп, энебиз кеткен болсо карындашыбызга барып пикир айтып жүргөн, ошого татыктуу болуп жүргөн, эл шартак болуп жүргөн күндөрдү насип этсин. Келгендеги негизги максат азыр жана Эмин мырза айтпадыбы?
Gelgislik emin eken. Şunda yol alış degen, süйлөшсөк деген, uçraşsak, görüşsök деген azamatlarımız görüp. Har qanday şartlar menен мүмкүнчүлүктөргө жараша келип жолугушуп турганга дайым биз даярбыз, бирок дайым эле ушундай шарт ага мүмкүнчүлүк бере бербейт. Мен сиздерге дагы бир жолу терең алгысымды билдирем. Рахмат айтам. Баардык жактан келдиңиздер. Россиянын өзүндө бир четинен экинчи четине барыш үчүн бир континенттен экинчи континентке өтүш керек да. Ошол Якутиядан келип отургандарга алгысымды билдирем. Айрыкча. Колдон келсе Сахалинден деле келмек. Мына ушул эми биз өзүбүз ушул жактардын баарына барабыз деген үмүт менен турабыз. Ошондой максаттарыбыз бар. Аллах насип кылган болсо, мына өткөн жылы пландарды койдук эле, ошол Хабаровскке, Владивостокко, Тюменге барып келүү боюнча. Апаат болуп кеттик, ошол апааттан качкан албай калдык. Бардык нерсе насипке жараша. Аябай көптөгөн кишилер партия көтөрөбүз деп арыз жазып Бишкекке жиберген экенсиздер. Мен көтөрө алганым, же көтөрүп бердим. Партиялык билеттерди ушул жерден тапшырып коебуз деген жакшы үмүт жасашкан экен. Мына Эмин мырза менен Орузай бул жерде биздин эжекелерибиз, агайларыбыз ушундай эмнеге десе ушул ак калпак күнүнө бир болуп, башта комсомолго, партияга ушул күнөсүгө болуп өтүшүп керек. Ошол сыяктуу болуп биздин Калпак майрамына элибиздин жакшы күнүнө арналып, ошол мезгилде билет алганмын деп айтып жүргөнгө жакшы болсун деген сыяктуу тилек кылышканына ошого келдик. Дагы бир жолу сиздерге рахмат айтам, баардыгын билдирем. Siz bu şeklinin daha bir kitabı var mı? Var. Bunda siz okuyabilirseniz, ulan gelebilirsin. Size çok vakit almaya zaten. Aslanlar Kamel'in de gelebilirsin. Анарбай уулу Мураталы, Билим уулу Байжигит, Абдыкаиров Абдыкапар, Акмырза уулу Турдубек, Магашев Азизбек, Ötenbayev Bekman, Alibekov Edilbek, Joldoshov Vahap, Akimbayeva Aynura, Jumabayev Dastanbek, Imanaliyeva Jarkınay, Alishov Muslim, Mamirov Muralı, Canlıbay oğlu Kulanışbek, Censebeşova Gülayım, Ormanbekova Zagura, Saidov Topçubay, Manataliyeva Cumagül, Ormanbekova Kensingül, Kasımbekov Suyukbek, Abdikerimov Canıbek,
Abdikerimov Canıbek. Komşu Babancı. Arız yazıp, gelin alanlarına almalarına, Kılay Buysa iyi bir yol başındalar var. Zetten sağlık getirdi. Şahırına getiririz. Kılay Buysa 6 yıldır başında saltanatmışlar. Bağrımızlarla ilgili yaxşılık, tamamımızda tatlı olsun, bayram kutlu olsun, altı sanamız aman, cadap, caynap, İslam'da adam görülür, Allah'ın razı olsun, Allah'ın razı olsun. Olçalar olsun hareketler. Böde Kırgızistan Siyasi Partiyasının Төрағасы Мадымаров Hakim Самбаевич жаңа ауыз болып өтті. Жалпы